Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. An Abi Sa'idin Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: La darara wa la dirar. 40 hadistin 32 hadisinde Sa'd ibn Malik ibn Sinan'dan kelген Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Ziyan берүү, ziyan кылуу жана ziyan келтирүү арам же тыюу салынган деп. Ислам дининде зияндын кандай гана түрү болбосун, өзүңө зыян келтиресиңби, башка бирөөгө зыян келтиресиңби, эгер ошол адамга зыянбы, ушул нерсени шарият арам кылган. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өз хадисинде ачык арамдыгын баяндаган. Хадисти бүт алымдар фикhtагы чоң эреже катары келтиришет. Кайсы нерсе адамга залаккасы тийип зыян боло турган болсо, ал нерсенин арам экендигине. Бул бүт тармакты иштейт. Коңшуң болобу, кол алдында иштеген адамгабы, ата-эне балдарына, балдар ата-энесине, жора жолдоштор, жашоодо мураскорлоруна, соодада, мамиледе бүт тармак кайсы нерседе же зыян берүүчү болот адам, же зыян тартуучу болот. Зыян коштоло турган болсо, ал нерсени жасоо арам болуп саналат. Мына дирора бимаана дарар. Кээ бир алдымдар айткан айырмасы жок деген. Зыян кыласыңбы, зыян келтирүүбү, ошо айырмасы дарар анан дирор деп коет. Ортосунда айырма деле жок деген. Эң негизи пайгамбар алейхиссалату вассалам бул хадисте айткандыгы ушу бекемдеп тастыктап айткандыгында. Ал эми зыян деген эмне десе, зыян деген бул адам башка бир адамга аза жеткирүү, зыянын берүү, же ал адамды кемсинтүү, ошондой нерсени баары зыян кылат. Шарият талап кылган негизинен адам баласы зыян бербеш керек, ким пайда бериш керек. Биринчиден өзүнө пайда бериш керек, анан башка адамдарга да пайдасы тийиш керек. Адамзаттын табияты асыл ушундай. Бири-бирине зыян берүүчү эмес, бири-бири менен кызматташып, шериктешип, жардамдашып, пайда бере турган болуш керек. Өзүнө да зыян бербеш керек, башка бирөөгө да зыян бербеш керек. Пайданын карама-каршылыгы зыян, зыяндын карама-каршылыгы пайда деп коет. Кээ бир алымдар айткан, бул эки сөздүн ортосунда айырма бар деген. Зыян кылуу менен зыян келтирүү деген сөздө айырма бар деген. Анан кандай айырма бар десе, зыян деген сөз сен тараптан адамдарга зыян болбош керек деген сөз биринчиси. Ал эми зыян келтирүү деген сен бирөөгө зыян бересиң, анан ал сага жооп катары ал сага зыян берет. Мына ушинтип коштолбош керек. Сен башка бирөөгө зыян бербе. Эгерде сага бирөө зыян берип калса, сен да ошону зыян менен, зулумга зулум деп, зыянга зыян деп, зыян берип коштобо дейт. Мисалы, кошунаң сага мусор кырып салса, сен эки эселеп аны мусор таштап коюу. Ошентип артынан эмне болот? Өчөшүү, эрегишүү, анан зыян менен коштоло отуруп, Кудай сактасын, эрегишүүнүн арты аягы бар, чоң душмандык аягы эмне менен коштолуп бүтүп атат? Керек болсо өлүм менен бүтөт, өлтүрүү менен бүтөт, Кудай сактасын. Ал эми мусулман адам башка адамдарга пайда берүүгө буйрулгандай эле зыян бербеш керек дегендейин. Эгер мен зыян алып калсам эмне кылам дегенин шарият буга да көргөзгөн. Эгерде сага зыян берип кала турган болсо, сен ага жакшылык менен кайтар. Кечирим менен кайтар. Кек сактоо, ушул нерсени жоюп салуу менен кайтар. Мына ушул момун мусулмандардын адеп акылагы болгон. Шура сүрөсүнүн 40 аятында Алла Таала айтат: "Фаман афа ва аслаха фа ажруху алаллах." Ким кечирип, андан ары мамилесин оңдоп кете турган болсо, анын сообу Аллахка таандык болот. Мындай айтканда Аллах Таала өзү кепилдик алат ошол адамды, кечирип койгон адамды, кек сактобой койгон адамды, өч албаган адамды. Артына зыян менен жооп берем дегенди. Атилек каршы коомдо кандай мейли туугандар арасында болсун, кошуна болобу, айрым жерлерде Алла сактасын, кичине зыян көрүп калса, эмне кылат? Ага 10 эселеп зыян бергендер. А мусулман адам кечирим менен белгилүү. Жана ошондой эле хадисте да айткан: "Вала тахун ман ханака." Сага кыянат кылган адамга сен кыянат кылба дейт. Мен алдап кетти, эми мен буга 10 эселеп алдайм деп күтүп жүрө бербек, жүрөгүн кек сактап. Мага кыянат кылды, эми мен да буга кыянат кылам деп бир күнү. Болбосо шариатта кисос деген бар. Өч алуу деген бул уруксат берилген нерсе. Бул экөөнү кантип биз түшүнөбүз десе, кисос адамды атайлап өлтүргөн адам адилеттүүлүк жагынан ал дагы өлүш керек белгилүү. Кайсы бир адам бир адамды атайлап өлтүргөн болсо,
анын өкүмү ал дагы өлтүрүлүшү керек. Бирок кайсы бир адам кечирип койсо, ал жакшыраак болот да. Кечирип койгон адамга эсине мисалы кээ бир адамдардын баласы өлүп калды, же бирөө машинамен тебелеп кететинде кырсык болот. Кечирип коет атпайбы? Ошондой кечиримдин артында эмне деп бар дейт? Жакшылык бар деп атат. Ал эми тайлап өлтүргөн болсо, так ошондой өзү дагы өлүм жазага кесилиш керек. Ушуну кисос дейт. Ал эми ким кечирип койсо, андан ары мамилесин улап кетсе, бул мусобун Аллах Таалам берет деген. Эгерде сага бир тараптан зыян келе турган болсо, сен андай зыян менен, зулум менен жооп бербегин. Бул жакшыраак сен үчүн дейт. Кечирип коюшуң, кек сактабашың, өч албашың, зулум менен кайра кайтарбаганың сен үчүн жакшыраак. Канча деген жашоодо болгон, сага бир адам зыян берет, ошону кечирип коесуң, андан ары жакшы мамилеңди улап кетесиң. Ошол зыян берген адам күндөрдүн биринде сага жакын адам болуп калат, субханалла. Сага дос болуп калат, катташ болуп өмүрүңдө унутпай турган сени жакшы ысык мамиледе болуп каласыңар. Бул нерсени Куранда да Алла Таала Фуссилет сүрөсүнүн 34-35 аятында дагы жакшылык менен жамандык тең келбейт. Жакшылык менен кайтаргын, жакшы мамиле менен кайтаргын. Жакшы мамиле менен кайтаргын. Мына ошондо ортоңордо аны менен болгон душмандык жоюлат дагы, сен ага жакын адам болуп каласың деген. Ортоңордо жылуу мамиле пайда болот. Бирок мындай нерсеге сабырдуу гана адамдар жете алат, максаты бийик, улуу адамдар гана жете алат деп Аллах Таалам баяндаган. Бирок тилекке каршы мындай даражага, ушундай абалга бардык адам жете албайт. Чыныгы бийиктикке умтулгандар, сабырдуулукка умтулгандар, чыныгы сабырдуу адамдар гана ушул нерсеге жетет деген. Мындай чыкканда кечире алат деген сөз. Жанагы жүрөгүндө кекти чыгара албаган, өч алууну көздөгөн, жанагындай жүрөгү тар, көкүрөгү кысылган адамдар болот, табияты оор, татаал адамдар. Кичине зыян көрсө, ага асманы түшүп кеткендей болот, Кудай сактасын. Ошону өмүр бою айтып жүрөт же болбосо. Көкүрөгүнөн чыгара албаган адам. Аны уккан сайын тиги зыян берген адам кечирим сураса деле дагы деле кайталап бере берсем эмне болот? Ал да кысылат, тиги да кысылат. Чындыгында эле бул кечирип коюу, сага зыян берген адамды кечирип коюу адамдын напсисине оор келет. Адамдын табиятынан өч алууга умтулат. Адам ушундай, бирөөгө зулум кылган жагынан, өч алуу жагынан, кек сактоо жагынан, үстөмдүк кылуу жагынан ушундай нерсе адам табиятында бар. Бирок булдай жана көрө албастык, ич тарлык, сараңдык деп айтпадык, ушундай нерсе өзүнүн адамдын табиятында бар. Бирок ушул нерсени адам иман менен, сабыр менен, жакшылыкка умтулуу менен жаман адаттарды адам жеңсе болот. Эмне деди Алла Таалам? Ома юлакаха илля лазина сабару ома юлакаха илля зу хаззин азим деген. Мындай нерсеге, улуу нерселерге сабырдуу адамдар гана жетет. Жана мындай бир максаты бийик, жакшылыкка умтулган адамдар гана мындай нерсеге жетет. Мына ошондуктан сага кайсы бир адам зыян берип калса, напсиңди, жаныңды сабырга үндө, ачууң алдырба, өч алууга умтулба. Сага зыян берсе дагы. Мына ушул нерсеге дагы шарият чакырат. Ла дарара ва ла дирар деген эки тараптан тең келген зат. Өзүңө да зыян бербе, жаныңа. Жана ошондой эле адамдарга да зыян бербе. Өзүңө зыян бергенге ыраазы болбогондой эле башка бирөөгө зыян берүүгө да сен ыраазы болбо. Адеп акылакта эреже бар билесиздер, э? Мен ушуну адеп түшүнбөй атам десеңиз, өзүңүздү анын ордуна коюп көрсөңүз эле түшүнүп каласыз. Ошондой эле кайсы нерсе сизге зыян деп көрүп атсаңыз, ошол нерсени башка бирөөгө да кылбаңыз. Бул улуу эреже. Бүт нерсеге салып көрсөңүз болот. Соодадагы зыяндар бар, э? Алдап сатуу, жашырып сатуу, кемчилигин жашырып сатуу, бирөөлөрдүн соодасын бузуу, алдоо, кыянат кылуу, бүт мамиледе. Соодадагы нерселер. Кайсы нерседе зыян боло турган болсо, ошол нерсе эмне болуп саналат? Арам болуп саналат. Дайыма көз алдыңызга ушул хадисти эстеп жүрүңүз. Ла юмину ахадукум хатта юхибба ли ахи ма юхиббу ли нафси. Сиздердин араңардан бирөө толук имандуу, момун боло албайт, качанга чейин өзүнө жактырган нерсени башка бирөөгө да ыраа көрмөйүнчө, башка бир тууганына дагы жакшы көрмөйүнчө. Өзүңө жаман көрөсүң бул нерсени, анда башка бирөөгө да жаман көр. Өзүң эмнени жакшы көрөсүң, аны да башка бирөөгө ыраа көр. Жогоруда айткандай, биринчиси өзүңө зыян келтирүү, экинчиси башка бирөөгө зыян келтирүү. Анан ошонун артынан бири-бирине зыян келтирип жүрө берсен, адам кечиримдүүлүк менен коштолсо, болду, ал нерсе душмандык токтойт, ортодо касташуу токтойт, кечиримдүүлүк болуп, ортодо сүйүү, катташуу, жакшы мамиле орнойт. Керек болсо канча деген учурлар бар. Адам кечирип коюу менен тигил адамды ушундай ыңгайсыз эмес, мындай бир уяттуулукка үндөй турган кыжалат кылып, ал адамды мындай бир жакшылыкка жолго түшүп калышына себепкер болуп калат.
Билесиздер, мисалы белгилүү Сауд Арабиянын муфтийси Ибн Баз үйүнө ууру кирген да. Ууру кирип, түндө анан урдуп аткан ошо ууруну кармап алат, балдарына айттырып. Анан түндө курсак ачка экен, анын курсагын тойгузат, аны менен сүйлөшөт, акыбалын сурайт, көрсө алып. Ошо мигрант экен, сырт жакта ата-энеси бирөө ооруп, анан ушу Сауд Арабияда жөн эле мигрант болуп иштеп жүргөн да, жана Бангладеш, Пакистандардан, ошол өлкөлөр тараптан болгон. Шейх Ибн Баз урбастан, аны эме болбастан, милиция көрбөстөн акыбалын сурап, анан тактап ошол адамга жардам берген, кийин акчасын берип, салдыртып, жана операциясына жардам берип, ошол ууру кийин туура жолго түшүп, Ибн Баздын рахимахулла шакирттеринен болгон. Мындай айтканда илим жолуна түшүп, ошол жактан окуп, илимди таркатуучу болуп жерине кайтып барган. Уурулукка кирген адам кандай абалда кайтып кетти кийин. Элестетиңиз, ал эми жашоодо мындай деңгээлге жетпеген жөнөкөй эле бир кичинекей сөздөр жагымсыз болуп калат. Анча-мынча мамиле, ошону бизге тоодой кылабыз да, Кудай сактасын. Туугандар арасында, бир туугандар арасында, достор арасында кичине бир жагымсыз абал болуп калды. Же сизди чакырбай койду, мына ушинтуга деле таарынып жүрө берет келер. Мен чакырылбай калдым. Балким ал адамдын тамак ашы ошолорго гана болжолдоду, же балким ошолор менен бир сүйлөшө турган сөздөрү болду, же ошондой ыңгайлуу болду. Андай болот да. Ошентип деле туугандар таарынып жүрө берет. Кичинекей нерсеге кечире албайт. Себеби эрежеде билиңиз, сиз адамдар менен кечиримдүү болсоңуз, Аллах Таалам да сизге кечиримдүү болот. Сиз адамдар менен жеңил болсоңуз, Аллах Таалам да сизге жеңил болот. Сиз адамдарга кек сактабасаңыз, Аллах Таалам да кыямат кайымда сиздин күнөөлөрүңүздү сактап келип кайра бетиңизге койбойт. Кечирет. Ошон үчүн ал жаза мен жинсил амал деп айтат. Жазалар сен өзүңдүн амалыңа жараша келет. Эч убакта адам өзү корс орой болуп башка бирөөдөн жумшактыкты күтпөш керек. Кайсы бир адам ууру, сөзсүз аны да бирөө уурдайт. Кайсы бир адам кыянатчыл, ага да бирөө кыянат кылат үстүнөн. Кечирим менен, кек сактабоо менен, жакшы мамиле менен белгилүү адамга Аллах Таалам ага да берекени берип, жакшылыкты жаадырып жүрөт. Мына бул хадисте дагы исламдагы чоң бир эреже камтылган. Адамдар менен мамиледе, адеп акылакта мына ушул хадистин негизинде жүрөт. Мейли бул кандай болсун, адам оолак болуп сак болуш керек. Ал сенин чыгабы зыян, сенин башка бирөө көрө турган зыяныңан, же өч ала турган зыяндан, мына ушул экөөнүн тең адам оолак болуш керек. Сага зыян берип калса да ага зыян берүү менен умтулба. Кээ бир жанагындай адамдар болот, анын өкүмү башка да. Айттык го, атайлап кылган, анан кээбирлер бар жанагы ошо менен адат болуп калган, аларды кечирип коюу болбойт да. Канча жолу кайтарылса деле кайра арак ичип алып, машина менен бир эмес 2-3 адамды кайра койгондор, андайларга жазалайт. Анан адам жанантип билбестиктен, ар кандай бир адамдык касиет менен ката кылып алып өкүнгөн адамдар бар. Өкүнүп кечирим сураса деле кечирбей жүрө берет да. Анан жанагы атайлап өлтүргөн, ошо менен белгилүү болуп, ошол адат болуп калган аферисттер болот, мисалы, алдап эле жүрө бергендер. Кудай сактасын, максатым бар алдоо, кыянат кылуу. Аларга айтылбайт да. Андайга кечирип койсоң, ал зыян болот. Андайды жазалап, ошо зыянын токтотуш керек да. Ошол адамдын ошентип жүргөн өзү зыян да. Бүт зыяндарды алыныш керек, көтөрүлүш керек. Кээ бир зыяндарды алдын аласыз. Кээ бир зыяндар бар, зыян коомго түшүп кеткенден анан көтөрөсүз. Алдын алуучу зыяндарды, анан түшүп калган зыяндар бар. Ошонун бардыгын жоюунун үстүндө жүрүш керек мусулмандар. Кээ бир нерсени эл башчылар жоет, мамлекет башчылары, жанандай оорулар болуп калат, кылмышкерлер болуп атат. Анан сиздин күчүңүз жете турган зыяндарды жоюу бар. Үйүңүздө бала чакаңызга бараткан зыяндарды караңыз. Ошолорду көзөмөлдөңүз. Кайсы нерсе зыян болуп атат? Кайсы нерсе зыянбы? Мисалы, тамеки чегүү адам ден соолугуна зыян, адам ташташ керек. Насыбай чегүү зыян, ташташ керек. Арак ичүү зыян, ташташ керек. Өзү да арам, анан аны колдонсоң да ден соолугуңа зыян, эки тарабынан арам. Анан кээ бирөө түшүнбөй эле сурай берет. Насыбай деген Куран хадисте жокко, анан эмнеге бул арам деп атасыңар? Тамеки деле жокко Куран хадисте, эмнеге арам деп атасыңар? Ден соолугуңа зыянбы? Арам. Кыянат кылуу зыянбы адамга? Арам. Калпайтуу адамга зыянбы? Арам. Убадасына турбай коюу адамды дубара кылып зыянбы? Арам. Мына ушул менен адам билет. Сен бирөөгө зыян бербейсиң, жана сага бирөө зыян кылып калса, сен дагы ошо зыянды кошо улантып коштоп жүрө бербейсиң деген сөз. Бул эреже. Бул нерсе шариатта болбойт экенин кантип билемиз десеңиз, ошо эреже менен иштеңиз. Зыянбы? Жасабаңыз, болду. Анан айрым эрежелер бар, ушул хадиске тиешелүү. Белгилүү хадисти билесиздер, эң биринчиден чыныгы мусулман адам тили менен дагы, колу менен да башка бирөөгө зыян жеткизбеген деген хадис бар. Мына бул дагы ушул нерсени толуктайт, баяндайт.
Мусулман зыян берүүчү эмес, пайда берүүчү болуш керек. Жок дегенде пайда бере албасаң, зыян бербе. Ушул сенин садакаң болот. Эң аз амал мына ушул да жакшы амал. Пайда бере албайсыңбы? Эң азы. Да бир хадистерде келген, бейишке кирүүчү кадамдарды пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып келип, эң аягында жок дегенде зыян бербе деген болду. Шунчалык иманың түшүп кетсе, эң төмөнкү амал болду ошол. Зыян бербе болду. Пайда бере албасаң да. Ошон үчүн шариатта Алла таалам душмандык кылууну, зыян берүүнү, жер бетинде бузукулукту таркатууну зыян кылган. Ар бир байкасаңыздар, эмнеге ушакты арам кылды, эмнеге калп айтууну арам кылды, эмнеге кыянатты арам кылды, эмнеге эки адамды карыштырып уруштурууга от жагууну арам кылды. Бүт адам балаларына зыян болуучу нерсенин бардыгын бул зыян негизинде келген мындай. Пайдасы жок адамдарга зыян алып келе турган нерсенин бардыгын не кылган? Шарият тыйган, арам кылган. Жер бетинде бузукулукту каалабагын деп. Бул биринчиден арам экенин билдик. Экинчиден, эгерде ушул зыян белгилүү болуп калса, анын нерсени көтөрүш керек. Ошону жоюун үстүндө жүрүш керек мусулмандардан. Эл башчылар жое тургандар бар, жана мисал жанагындай бир оору, чума оору таркап кетет. Ошондо деле чектерди коюп атпайбы? Бири-бирине жук кетпечүгүн карантинде киргизип атат. Ошонун баары шариатта айтылган. Зыян келип калыптыр деп жүрө бербестен, ошону алдын ала албай калсак, кирип келсе да ошону көтөрүүнүн үстүндө, жоюун үстүндө иштеш керек. Кээде коомго бир тоскоол болуучу жерге адам үйдү куруп алышы мүмкүн, жана жолдун ортосуна. Ошол коомго тоскоолдук берип аткан болсо, ошону да жоюп салат. Бир зыян нерсени жоюш керек деп айтылат да эрежеде. Коомго зыян бере турган нерселерде бир аз пайдасы болсо дагы, бирок зыяны бар болсо, зыян алдыга карайт. Пайдасы бар го деп отурбайт да. Мисалы, аракты деле сатып туруп, мамлекет акчаны көп тапса болот да. Туурабы? Наркотикти деле тапса акча көп түшөт. Эгер ушундай пайда жагын карап турган болсо, кайсы нерсе зыянбы? Аны менен иштөө, ошол менен акча табуу дагы арам болуп саналат. Себеби анын зыяны өйдө турат да. Акча таап атпайбыкпы деп отурбайт ал. Мисалы, болбосо наркотик менен деле көп акча тапса болот да. Бирок ал коомго зыян. Ал арам нерсе. Ошон үчүн 9 пайдасы болуп, 1 зыяны болсо, ошол зыян өйдөрүк турат да. Пайда таап атпайбыкпы деп, ошол нерсе менен, ошо жана казино кирет, арактын түрлөрү, наркотиктин түрлөрү, себеби акчадан анын үстүндө канча адамдардын жаны кыйылат, канча адамдар зыян берилет коомго. Зыянды көтөрүү, зыяндан улак болуу, пайда алып келүүдөн өйдө турат деп коет. Пайдасын каралбайт. Ошонун зыяны бар болсо, ошо зыяны менен ал нерсени жоюуга адам аракет кылыш керек.